эсептелинет. Чоң элементтер. Андан кийин микроэлементтер деген болот. Микроэлементтерге билесиңер, темир, кальций, ушул сыяктуулар кирет да, бор. Микроэлементтер. Макроэлементтер боюнча, мисалы үчүн, чоң селитра болот го, азот, мону билесиңер, азот, азот, мореки, фосфор болот. Фосфор, мореки, калий болот. Селитра, азот деп турбайбызбы? Азот селитрада бар. Анан карбамидда бар. Карбамид. Андан кийин бул амофос. Андан кийин бул хлорду калий деп коебуз. Эми ушул удобренияларды, селитр, амофос, калийлердин баарын бир маалда бербейбиз. Ар биринин өзүнүн функциясы бар да, мисалы үчүн өсүмдүк өсөлөргө чейин өсүп атканда деп периодка бөлүнүп берилет буларчы. Мисалы үчүн сен биринчи ошол рассаданы отургузганга чейин 2 ай мурун теплицага амофозду берип коесуңар. Амофоз менен калийди кошуп бересиңер. Себеби булар деген жай ээрүүчүлөрдүн катарына кирет да. Булар ушундай топуракта жай ээришет да. Ошондон 1-2 ай мурун эрте топуракка бересиңер. Мисалы үчүн амофозду аласыңар, мисалы үчүн 1 килограммын 1 соткага бересиңер. 1 соткага. 2 килограмм деп койсоңчу. Сиз бул жерде мындай да, эгерде сиз эми ушунча теплицага акча салып, каражат салып аткандан кийин топурактын анализин жасап коюшуңуз керек да. Топурактын анализине жараша иш алып барасыздар. Мисалы үчүн амофозду топуракты анализ жасасаңыз, азот көп алып. Сиз анда муну азыраак бересиз. Ал жерде балким фосфор аябай аз да, анда сиз ошондо 1 соткасына 2 килограмм бересиз. Сен азыр амофосту кечирип атпайсың, 2 ай башына деп. Кеч болбосо суперфосфат деген бар, берип койсо. Кандай жолдор бар? Супер. Ну вот, муну өтө кыйын эришичи. Мына ошон үчүн бул 1 ай, хотя бы 1 ай менен эрте берилсе жакшы. Кечеги биз салып аттык 3-4 ай башта. Күндөгү бирде чачып койгон деген. Мисалы үчүн российский бар, российская батарея. Батарея бар. Мисалы үчүн суперфосфат деле бар. Ушуну деле берип койсоңуз бул тез эритет. Бул жерде бар да, селитранын күчтүүсү карбамид. Мисалы үчүн бул жерде селитрада азот 36%, ал эми карбамидде 46%. Бирок селитра карбамидке караганда бат эффект берет. Карбамид болсо жай эрип, бирок ушундай эмесин действиясын көп убакыт кармап берип турат да. Мисалы үчүн бир жума эле эрип туруп таасир беребиз деп коет. Бул болсо жайдан эрип, жайдан таасир бере берет да, карбамид же. Фосфордун удобрения деле ушундай. Амофосту мисалы үчүн 44% фосфор, бул жерде 15% фосфор турат да. Значит, суперфосфатка караганда амофос жайыраак. Шунуңуздан болжойгондой ар эмес. Ал эми хлорду калийде болсо 60% болот. Базарда кышык өскөндө ошо калий жетишпейт. Калий канчалык көбүрөөк болсо, эме болот да, катуу болот. Зыян тийбейт. Элементтерди биринчи берип коюшубуз керек да, обязательно. Калий барды эртерээк бересиңер. Эртерээк, Эртерээк. 2 ай менен. 2 ай. Жетишпесе дагы. Берип коюшуңуздар керек. Жетишпесе дагы ал деген себепкер баягы өсөт, анан 15 күнөн кийин дагы өсөт, түшүм берет, 2 айга чейин берет, ал по-любому бул таасир берет, кечирип калдык деп бербей коюш туура эмес да, берип коюшуңуздар керек. Берип коюшуңуз керек, Обязательно. Кечирисинде зыяны тийет да, бирок мындай берип койсо Берип койсо кийип өскөнгө пайдасы жок деген.
Биоэлементтер. Азыр биз мына биоудобрение боюнча тукпайбыз. Буларга каршылыктары барбы жокпу мисалы? Азыр буларды кечээ өтүп кеткен. Жок, биоудобрение жакшы, бирок булар жалбырагынан берип атпайбы? Булар Жок, деген бул жалбырак дегенде бул жерден ул. Эми суюк берип атат. Эстесеңиз, мунун ичинде 1 килограмм 36% азот жатат, фосфор жатат, калий жатат. Эч убакта жидкийби, жалбырагынан берүүчү топурактарын алмаштыра албайт, морекеличи, минералдерди алмаштыра албайт экен. Бул эмеде морекелер берилбесе, өсүмдүктө эме болбойт, топурагыңыз жакшы болбойт. Мунун эле эми суюк элестетсеңиз, канча процент? Көп болсо бир 2% фосфор жатат. Ал жердечи суюк азот эгер прям тоңдурулуп, катырылып, эме болуп атпайбы, сухом виде, мында көп процент болот. Ошондо могу берилиши керек. Мисалы үчүн жума сайын берет. Селитранын рост подъем кылыш үчүн бир жолу берип койсоң эч нерсе болбойт. Селитраданчы жакшы өсүп берет. Жалбырактары деген эме кээ бир жалбырактар десе, бледный болуп калат. А бурый жашыл болуш керек. Эгер бурый болсо, анда муну бериштин кереги жок. Но кээ бирөөнүкү прям бледный жашыл болот. Ошондо азот бериш керек болуп саналат да. Анан деген кээ бирөө бар да, мисалы үчүн азотту бере берет, жума сайын ал туура эмес. Чын азот бөлүнүп алат, анан деген өсө берет, түшүм аз болуп калат. Туура. А бирок силердин ал жерде азот жетпей атса, сиз беришке туура келет да. Мисалы үчүн силер азот бербей койгонуңуздардан мондай мөмө деген томпок болуп калат, томпоюп калат да. Бул азот жетпегенинен келип чыгат да. Ошону билиңиздер да. Баары бир макроэлементке бул азот, фосфор, калийге муктаж болот. Сиз бир жолу селитра берип коюшуңуз керек. Андан силер эч нерсе болбойт. Селитра желательно өскөндөн кийин бериш керек да. Өскөндөн кийин берилет. Ошо айттымбы, биринчи бул топуракка берилет, фосфор менен калий. Андан кийин мисалы үчүн 10 сантиметр өсүп калганда селитра берип коесуз. Болду. Андай силер сууга кошобуз, мындай чөйгө. Селитраны. Селитраны негизи сууга кошуп бериш керек да, желательно. Мисалы үчүн топуракка кургак бергенинде балким ал тамырды бузуп коюшу мүмкүн да. Сен балким ал жерге көп доза берип аласың. Мисалы үчүн 5 грамм болсо, эмне болмок эле деп 10 грамм, 20 грамм. Ошону дагы токтоп берсеңиз, 10 литр сууга канча грамм? Силер деген капельный неме менен Обычный капельный бересиз. Капельный менен эсептешүүнү мисалы үчүн 1 тоннага 2 килограмм селитра бересиз. Селитраны деле карбамидди деле бирилемиге багам деле. Карбамид бербейсиз. Могу жерден айга койсоңуздар 1 тонна 1 килограмм бересиз. 1-2 килограмм. Менде жүрсө болгондо 100 граммга 100 грамм азотко 10 литр суу коюп тамырларды бүтүп чыкканда, бирок анча жалбырактарга тийген жери үйгүзүлгөн да. Ал деген 100 грамм. Конечно, 100 грамм. Эмеде байке тамырына берилет да, негизи бул морек удобрение, селитра, особенно карбамиддер негизи желательно жалбырагына бериш керек. Жалбырагына эмес, тамырына бериш керек да. Кээ бирөө ээртип туруп жалбыракка берет. Жалбыракка деп чыгарган эмес да бул удобрениялар, тамырына деп чыгарган да. А биз деген аны кайра тескери чыгып атпайбызбы? Алып туруп ээртип болот деп жалбыракка берсеч, сиз үйгүзөт. Ана жалбырактан берген удобрениелер сен кошумча экен да, анча жардам булар да. Жалбырактан кошумча. Бул негизги да. Негизги да Бул кальций кирбей калды, микроэлемент кирбей кальций. Микрога берет. Микрога Макрога бербейт да. Магний менен кальций. Алар микроэлементтер болот. Макроэлемент могу үчөө. НПК деп коюлат да, негизи эң основной НПК. Моларды түшүндүңүздөр, калийди болсо, мисалы үчүн амофозду, суперфосфатты 1 килограмм 1 соткага келип жатсаңдар, хлорду калийди болсо 0,5 килограммын 1 соткага келтиресиз. 500 грамм соткага алса 1 тонна суу алабыз. Жок, муну топуракка бересиз. Топуракка Топуракка да. Микроэлементтер түшүнүп атат. Макроэлементтер деген эмне? Макробы. Мисалы үчүн макроэлементтер деп чоң да элементтер, көп өсүмдүк үчүн көп талап кылынган элементтер да. Буларсыз
Буларсыз моунун рысалда өсүмдүк эң чоң элемент мол болуп эсептелинет. Макроэлемент. Ошол үчүн макроэлементтер. Макроэлементтер азот, фосфор, калий, алар селитра, амофос, буларды калий деп атайын шөптөр чыгарылат да өсүмдүк үчүн айыл чарба үчүн керектүү болгондуктан Топырактын составында ошол элементтер болуш керек. Ал эми микроэлементтерди силер жанагы жалбырак аркылуу берип атпайсыңарбы? Навалон, райкостар депчи, ошонун составына микроэлементтер сөзсүз болот. Ошол микроэлементтерди түшүндүрүп кетсеңиз, микроэлемент. Микроэлемент. Канча процент кайсы эмелерде канча процентинде бар? Билесизби? Биз өзүбүздө фирмабызда сатылган да мен билем. Мен ашпаркын Өзүңүздөрдү айтыңыз. Мисалы үчүн биздерде бор деген бар да. Бор бул деген жанагы спецфолбор дегенде кездешет да. Бул деген мына 34% бор. Бул бор өсүмдүктүн кайсы эмесин değişет? Гүлдөп туруп, кээ бирөө деген мөмөтүйгө алат. Ошол экиге чоң таасир берген бор болуп. Ал жердин уздактыгы, влажностьтине буга тиешеси жок. Тиешеси жок. Андан кийин баары мисалы үчүн сера болгон кальцийди билесиздер, эң көп эсептелген кальций. Yok.